Assalamu alaikum ustaz. Bizdin yer ülüşümüzdü birөө tosуп алган, өкүмү кандай болот? Өкүмүнү сиздин жериңизди алып алган болот. Ошону азыр өкмөт аркылуу эле эмне кыласыз? Барсаңыз документтериңизди толуңуз бар. Сизге канча сотуктан үй бүлөңүзгө канчадан тийген? Ошону документтен улушпай, талашпай, сөгүшпөй да барып туруп, мен үлүшүм бергиле десеңиз, өкмөт билет. Мына сен үлүшүң келди, сен эмне тосуп алдың? Сеники манякта экен го. Деп эле ошолор алып берет. Ал орастан мени кечирип коюңуз. Биз ушундай жаман адамбыз десеңиз, макулбу? Ошентип сиз тоскон жерде мен алып алдым, кечирип коюң десеңиз, кечирип коет. Ошентип алып аласыз. Ассаламу алейкум устаз, достор, балдарына сүннөт той кылганда кредит алат, арак ичилет, ысырап болот. Ошол тойго барсак болобу? Жок, арак ичилген болсо барганга болбойт. Деги эле кредит алган үйдү билсеңиз барбаңыз деп. Биздин устаздарыбызда да кредит алган үйгө барып жакын турганың болсо, өзүңдүн нарыңды көтөрүп ал дейт. Апарып туруп, мен тузу жокмун, мына ушул мага жагып атат, мени доктор ушундай же деген десеңиз, ошону жейсиз да анан келе бересиз. Негизи урматтуу турган сүннөт той кылышы бул өзү фарз эмес. Сүннөт дегенде чочок кесилгенден кийин да турабы? Ошону айтып атасызбы? Ошону буга той кылыштыгы өзү фарз эмес, важип дагы эмес, сүннөт дагы эмес. Çünkü kolunuzdan gelse bir koydu soyup kişini ötkörüp tursanız bolat, bolmasa kredit alıştığınız özü aram. Al jeda arak beriştiğiniz dağın aram. Oşonduktan urmаттуу aram menen balаңызды азыртан тарбиялап чоңойтсоңуз, эртең күнү балаңыз барып бирөөнүн башын көтөрүп келсе, таарынмын. Ата мына келдени караң деп ыргытса жаныңачы. Таарынба. Неге мындай кылдың деп капа болбо балаң. Түшүндүңүзбү? Арам менен кантип сиз баланы тарбиялайсыз? Арам менен сиз кантип той өткөрөсүз? Арам менен сиз кантип элге чай бересиз? Өткөн Оштун машина базарында отурсам, жаллаттык жигит экен көрүп калып, бак делесиз, сизди телевизордон көрөм да деди. Жакшы экен, бияктан да көр деп көрөп, ошол айтат. Мен арак заводдо иштейм, боло береби дейт. Өзүң билип туруп атасың деп болбойт экен. Сен акчасы көп да, ошону иштеп атамдын жылдыгын өткөрүп алайын дедим эле дейт. Сен арам менен атаңдын жылдыгын өткөрөсүң. Жылдык өткөрүү өзү шариатта жок болсо, арам менен кыласың. Адисей деген машиналар го, ошондой минип алып туруп, алдыңгыдагы вампер деп коет го. Жип менен байлап, скотч менен чаптап ташаптырды. Айтты мен мына машинаңды оңдоп ал, Сен я кыргызга боло берет. Ким айтты кыргызга боло берет? Урматтууган, арам менен эч кандай иш жүрбөйт. Ассаламу алейкум устаз, кош келипсиз. Суроо, биздин дамылла өзү илими жок, даватка да каршы болот. Анча-мынча, бирок фикыхтан окуп сабак берет. Түшүндүрө албайт, укпай эле чыгып кетсе күнөөкөр болбойбуз. Сооп аласыз. Аны укканга сизге эч кандай милдеттүү эмес. Болбу? Өзү карашы болгонун сүрөтүн көрсөтсө керек. Албетте илимдүү дамыл болсо, чыгып кетсең мен кимге сабак берем, ошон үчүн алдымда отур деши мүмкүн, албетте. Карашы болбой турматтууган. Кантсе дагы сиз даватка чыгып келиңиз, каникул үчүн да чыгыңыз. Азыр сабак алып өткөн болсоңуз алдаган үчүн да чыгыңыз. Макулбу? Даватка я Алла анын бул туурасында дагы токтолобуз. Ошондон чыгып келсеңиз, сооп аласыз, күнөөкөр болбойсуз. Дамылла уурулук боюнча да баян кылып бериңчи, сураныч, мал, кой, жылкы уурулук боюнча. Караңыз, адам баласы отурган ар бири ушунчалык кымбат да, Аллахтын алдында сиз ар бири Каабадан дагы кымбат урмат. Каабадан дагы кымбат да. Эгер ушул кымбат бааны адамды эмне кылган зулумдук кылып колуну кесип койсоңуз, шарият айтат, кисас дейт. Муну дагы колун кеспеше дейт. Жок, мен колун кесем, мен байымын төлөп берем деп турган болсо, 100 төлөп берсин. Анын 20-сы 2 жашар, 20-сы боз, 20-сы 4 жашар кылып, мына ушундай ары ойлойн деген төлөт эмес. 100 тө, башканы 100 төлөп берсин. Анан кутулат. Болбосо кисас да урматтуу. Эми караң, ошол эле адам баласы, ушунча кымбат адам баласы 10 дирхам. Бирөөнүн 10 дирхамын урдап алды. Азыр биздин улдар 3000 сомун. 3000 сомну урдап алды, шарият айтат, колун кесип ташла дейт. 3000 сом үчүнбү? 3000 сом үчүн колун кесип. Неге акча ушунчалык кымбат болуп кеттиби? Жок, акча кымбат болуп кеткен жок. Мына колун кесүүдү Алла Куранда айткан. Неге колун кес дейт? Анткени бул өзүндө бар нерсеге шүгүрчүлүк кылган жок. Биринчиден, экинчиден ошончо кымбат адамдын мал мүлкүн уурдап кетип атат, ошондон колун кесип ташла деп да. 10 колун кесесиз. Уурулуктан токтоду, өтө жакшы. Токтободу, дагы не кылып атабы? Сол бутты кесесиз, кышы башыкта.
Дагы деле болбой атабы, сол колду кесесиз. Анда дагы болбой атабы, оң бутты дагы кесесиз. Дагы деле башка нерсени салып урурлук кылып жүрүп, эми камап таштайсыз да. Бардыгы кесилгенден кийин дагы урурлук кылып атабы, эми камап саласыз түрмөгө. Болду, түрмөдө чирип өлүп кетсин. Мунун кадыры жок урматтуу. Урурлук далмоо. Арам. Макулбуз? Ошондуктан Аллах Кур'анда айткан: "Ва заккир фа инна зикра танфал муъминин." Эскерткин эскертүү момундарга пайда берет деди. Машалла, бир адам урдабай, арам болот дедиң, макул урдабай койду, не болду? Айыл боюнча пайда болду да, туура. Биздин айыл тып-тынч, эшикке мындай эле кирпичти тиреп коюп кете бересиң. Машина ачыкпайт эле калат. Пайда болдубу? Болду матон. Бир адам тендек жин деле ура берет эле көрүнгөндө айтты, билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат, эртең сенден дагы күчтүү чыгат, сени урса жакшы көрөсүң. Урбай, бар, даватка чыгып келди, даватка чыгып келди, не болду? Айыл боюнча тып-тынч болду. Бала, бара, ол өзү таксыр болуп калган азыр, Урбай, өзү таксыр болуп калган. Пайда болот урматтуу. Ошондон урурлуктан Алла сактасын. Таравих намазында Кур'ан хатым кылыштын өкүмү кандай? Сүннату муаккада. Жок дегенде бир жолу Кур'ан хатым болуш керек. Эгер адамдар Кур'ан хатымга турбайбыз десе, имам адамдар менен согушсун деген. Урушун, согуш жарыяласын, силерге согуш деп. Кур'ан хатым болуш керек. Таравих. Ансыз деле ар бир адам өзү Кур'анды акысы жылына жок дегенде 2 жолу Кур'ан хатым кылып туруш керек. Кур'анды окуп тытып ташаң, жыртып ташаң. Сооп аласыз. Күнөөкөр болбойсуз. Сактап коюп койбоң айткачы. Усман разияллаху анху 2 Кур'анды тытып жок кылып берген. Окуй берип, баракта окуй берип тытылып кеткен Кур'ан. Сиздики чоң атаңыздан калган дагы эле турат го. Ана уюп китеп деп коюпчу. Оны сактаганга өкүм берген эмес Аллах Таала, окуганга өкүм берген. Окуңуз аны. Криптовалюта адалбы? Жок. Соода боюнча. Соода акча менден соода кылуучу башка кишиден кантип түссө болот. Кантип келишим түссө болот. Келишим мында мурабаха, музараба деп коет. Акча сизден болот, жумуш анда болот. Пайдасыны келишимде канчалык деңгээлде 30% 50% кылсаңыз болот турган. Бирок бул жерде биздикилер азыр буга даяр эмес, ачык эле. Пайда кичине пайда түшкөндөн кийин шарт нарактан урат. Анан пайданы макул бөлгөндөн кийин банкрот болсо дагы эки жак бирдей банкрот болуш керек да. Буга өлүп кетсе чыдабайт да. Ошондон сооданы боло берет, акча берген. Соода өзү адам нерсе, Алла Кур'анда айткан: "Ахаллаллаху бай'a ва харрама риба." Алла Таала соода сатыкты адал кылды, процент арам кылды. Сооданы кылыңыз, урматтуу туган, канча коссоңуз өзүңүздүн ыктыярыңыз. Мананы 5 сомго алдыңызбы, сата аласыңбы 5 миллионго сат. Бирок алдабай сат, жаныңды жебей сат. Оригинал, мына алтын, мына гүлү деп өзү 1,5 миллион турат. Мен срочно сатып атам деп эле жаның жей берме. Калса 2 сомун калат деп элечи. Сен канча калгансың, анысы кызыктырбайт. Мага ушунчага туура келет. Карап көрүңүз, аякта төлтөр турат. Арзан ошо да кете бериңиз. Меники бирөө эле. Алсаң сатам, албасаң үйгө барып мен суу ичем деп болду. Макулбу? Устаз, сизди көргөнүмө өтө кубанычтамын. Рахмат. Күйөөсү аялынын айыбы үчүн сөксө болобу? Сөккөндө эмне деп сөкөсүз? Сөккөндө кайсы нерсени түшүнсөңүз болот. Пайгамбарыбыз айткан, эң чоң күнөө адам баласы ата энесин сөгүшлүгү эң чоң күнөө деген. Сахабалар таң калган, Алла несі кантип ата энесин сөгөт? Дедилер, сен бирөөнүн атасына энесин сөгөсүң, ошол өзүңдүн ата энеңди сөккөнмен барабар деген. Он энеңди деп эле шылый бергениңиз менен өзүңдүн ата энеңизди эле сөгөп атасыз. Сөгүшлүк менен болбой турмак. Пайгамбардын сүннөтү, пайгамбар төшөк салат эле. Пайгамбар эчки сайт эле. Пайгамбар үй шыпырат эле. Айша энебиз, Зайнап, Хадича кимисине пайгамбарга эчкини саап коесузбуз? Эмне? Менби. Тилиңиз арып калганбы? Же үйгө барып келдиңби? Деген эмес. Макул деген. Моптур. Азыр үйгө барып үйдү шыпырып койсоңуз эркектин шалбет түшүп калбайт. Ай, анан түшүп калды дебейт. Ошо эркек бойдон каласыз. Караң, кызыңызды, карындашыңызды бирөөгө турмушка бердиңиз, Карындашыңыз, доктор, кызды элексиз, карындашыңызды бердиңиз. Эжеңизди бердиңиз. Жездеңиз бардыгын кылып коет экен, күй балаңыз бардыгын кылып коет экен, үйдү дагы шыпырып, төшөктө жеп, бардыгын кылып коет экен. Не кыласың эми? Карындашыңды жетелеп келе бересиз. Ба сенен тапкан эркегиң кара. Жашабайсың муну менен дейсиз. Сонун дейсиздер, Сонун дейсиздер. Эми сиз өзүңүз башка бирөөгө ошондой сонун болгуңуз келбейби? Сонун болгуңуз келбейби, урматтуу? Ошондуктан туура түшүнүңүз.
айылдарда имам аксакалдарга айтсаңыз, өлгөн адамдын кыркы, айыты, жылдыгы ушул нерселерди токтотсо болобу? Токтотсо болот. Токтотсо болот. Бул үчүн айылдар өздөрү келишим түзүш керек. Айылдар өздөрү аксакалдар отуруп, жок болсо кел, бар болсо Курандан айт, хадистен айт. Biz zayıf olsa da görse, şimdi alsın, hadis olsa da görse. Çok ki, yel ne deyip, yel ne de soş etmesin. Gel gide de, ana özgönge vardım, Jılandı degen ayıl buken, narakta. Aksakalar uşandı keliştir, 40 yılda qarı tosun, toyda dağı sebet kötörüp kelmeyi yok eken de. Atayın bir adı başlık kılıp baktır, önce toyga çakırgan adam, tuğanlarga puan nerede ya, bizge iştense kötörüp kelbe, kötörüp kelgenmen kirgizbeyt deyip. Birisi dostu aytpay kalktı da. Ondan o sebetli manan da kılıp gelirken ayıl başlısı körüp alıp kebe yapalım. Ona maşinaga tığıp koy. Je maşinaga koyup koyup. Ne men dostu bulat. Dostum bulat başka ola. Men ona uyum varganda dost kılıp. Sebet bizde yok. Şonda ekiresin bolbosan sıraz aydap keteber. Mana men жооп берем bu yerде. Dep sebetini tatып alganken o kızarıp tazarıp dosuga keldi. Onu ette bir tane nemesini turat koy. Kim o? Nege? Men sebet apkendim вообще kirgizip aytasın. Ya dost keçiresin bizde mına uşunday. Kirgizbeyt. Boldu dostum, onu uyga apara ver. Yok, kanti men kiremeyim. Uyat koy, yok, hiç nesi emez. Dostluk mına şunu menen. Dep turup, toylarda da oşonu yok kılıptı. Oşondan, emi bunu har bir adam özü başlaş gerek. Geçe dağın bir yerge vardığı da, bir aksakaldı cemede, aksakallar şuntu onan kömbey, aksakallar şuntu otat. Dediler, çınım dedi, anan aç orasında, men de ayttım, onun aksakal emesken, akşakal eken dep. Yok neseni, yok da aytaydı. Şıvay ile verbe, eline deyip, kaçan eken жүрөбүz. Eline deyip, azırga çeyin davatqa çıkpay жүрдүгү de, kança adam davatçı olup ketti. Bakavul deyip aytabı deyip, korkup жүрүшүден келге жетtik. Niyet kılasın, dağıyla niyet kılasın da turabı. Çıkpaysın bu sen niyet var, çıkış gereği de niyet var deyip. Niyet kıla verip, niyetinde jün basıp ketti. Toktasa bolot, manala bardığı Kırgızstan boyunca, sizin ayılınızda emez, Kırgızstan boyunca öte köy-köylü masele. Nakıl bu? Ölgön adam alacakta, ya Allah, kança жерде ölgön adamga ilanbay atat, ketken raskodka ilan atat. Ketken raskodka ilan atat. Men bugün günü bizden bardığız namaz okutabız, ibadat kılatabız, dualarız nege kabul bolbay жатат? Oşoga uşunan жерге barganda torpoktoy toy alatabız da. Al, sünnet kılıp koy, dua atıp jep atabız da, turab. Anan kanti hurmat tutulgan. Oşonduktan bunu bardığınızlarga ne kılabız? Tapşırma katarında özümüzler ortada süйлöşüp ayıldagılar menen kılıp. Öte kaygılı. Uşunday жердеги köpө болдuk. Enesi ооруп atat, Vrachka көрсөтөйлү десек, акча жок экен. O torpok turat daylap, oşonu satıp жок, эртең өлсө соyum дейт, Bizde dagы plan бар da дейт. Жөн эле сүйлөй бересиң, ол эртең өлгөндөн кийин каяка жүгүрөт элем, ошону кармап отурам атайын дейт. Өлсө сойгонго торпок бар, бирок дарылатканга жок экен да эч нерсечи. Мына ушунчалык деңгээлге жеттик да. Ошондон себебini кылыңыз, урматтуу. Насыбай чеккен адамга уюп намаз окуса болобу? Уюп намаз окусаңыз болот. Биздин этикат боюнча күнөөкөр болобу, таква болобу, арканда туруп намаз окушлук болот. Allah kabul kılsın. Makul bu. Bırak ona adam özü uyalsın da çekken adam. Saktı çekirde bile. Özü uyalsın da. İlimde Kur'an hafiz olsa namazga imam ötkönü jakşıbı, je hafiz ötkönü jakşıbı. Negezi kim imam bol dayanlanga bolsa oşonun ötkönü jakşı. Al жерде hafiz boluşu mümkün, mufassir boluşu mümkün, muhaddis boluşu mümkün. Kimdi imam kılıp dayanlamasa oşonun ötkönü jakşı. Albatta hem kelip kalsız ötüp berin dey turgan bolsa tabiha. Anın paydası. Jok özüm ötөм degenge imam özü ötkөнгө укуктуу. Hafiz bir ilimdi bu. Adam meni imam kılıp şaylaganda men ötüp bereyin desin, özü imam bolup şaylansın, anan kalaganda ötө bersin. Adebim ушундай. Adam ölgöndө marhumdu kantip uzatış gerek. Bizde ölgön adamdın ne deydi? Koşunasının üyünde soğum soyulup aş berilir. Şariattın hükümü kanday? Şariattın hükümü hurmatlı olan ölgön adamdı jakşılap tazalap juuntup üy bölösündagi tuğandarındagi eç kimге karız kılbastan aza kütkөн alarga sabır aytıp taziya bildirip aparıp kömüş gerek. Koşuna bizde jakşı söz var. Alısqı tuğandan jakınqı koşuna arıtık.
Кошунанын үйүндө сойгонуңуз менен урматтуу тууган, бул ошол туугандарынан кетип атабы, өлгөн үй бүлөдөн чыгып кетип атабы, ал арам деп эсептелет. Кошуналар бизде, мен Баткендин Карабак айылынан болом. Бизде алхамдулилlah ата бабабыз иштеп ушундай кылып кетишкен. Оңоюраак. Өлдү, кошуналар ошол эле тамагын, ысык тамагын кылып келип берет, суюк тамак кылып келет. Бизде эмне деп коет, мас табак кылып келип, ошол эле узатат. Өткөн бир жерде айтсак, бизде алыстан туугандар келет. Алыстан туугандар келсе, сенин согумуңду сойгону келбейт, жегени келбейт. Кудайга шүгүр, азыркы заманда ачкадан эч ким өлбөйт. Ошондон алар таазия билдирсин. Жалал Абадта ушундай болду, сиздерге дагы айтам. Жаш эле жигит кычыраган. Өзүнчө суроо берейин деп калды. Макул. Айтты, өзүмдөн чоң, мурда турмуш көргөн аялга үйлөнсөм болобу дейт. Неге, эмне себеп болду десе, анан бүт ушундай да. Атасы менен бир тууган агасы өлүптүр, аксакалдар келипти, соёсуң. Бизде жок, аласың. Макул деп чыдаптыр, ага дагы чыдаса, аксакалдардын кылган кыянчылыгын караңыз. 50 миңге сата албай жүргөн бесини 60 миң деп сүйлөшүп кетти да. 10 миңini бизге чыгарып бересиң, 60 миң дей бердилерчи. Ана макул, аны дагы эптеп төлөсө, өзүнүн апасы өлүп калыптыр да. Жанагы, мен карыздан зорго кутулдум, мен койгуласа болдум, элден чыгып кет деген экен. Макул деп жылкын союп берип, үйүн сатып карыздан кутулуп, элден чыгып Бишкекке барыптыр да. Азыр эми квартирадабыз, атам түшкүлүккө түшүп калган, эч нерсе кылбайт, карыга болуп турат. Өзүнө кичине инелер, карындаштарым бар. Иштейин деп кетип калсам, аны карабай, тамак бербей, ыйлап жаман кыйналды. Макул деп отуруп берсем, квартирага бере турган акча жок. Ошого үйлөнсөм, келип өлкөлөрүм карап турса, мен иштесем дейт. Тез барып ал дедим да. Тез барып ал. Айттыңбы, ачык ушундай болгон окуяны, тез барып үйлөн ошого дедим. Өмүр бою ошону эмне кылган, сыйлап урматтап өткөн. Сен кичине эне ортага эне болсун ошол деп. Мана ушундай деңгел болуп атат да. Аны эч ким ойлонгон жок. Ошондон не кылабыз, союк шойынбасын. Бизде Айтамга айылында дүкөндөрдө спирттик ичимдик сатылат, ошолордун үйүнөн жакшылык, жамандыкта тамак жесек, дүкөндөн соода кылсак кандай болот? Дүкөндөн соода кылсаңыз, албетте адам нерсени аласыз, боло берет. Макулбу? Нан бар, башка суусундуктар бар, ала бериңиз. Бирок негизиден ушул адамдарга көбүрөөк түшүндүрүү иштерин жүргүзүңүз. Арак пайда алып келип аткандай сезиле берет. Бизде тешип чыгып кетет дейт го, тешип чыктан оякта турсун, айруу да чыгып кетет. Жыртып ою да чыгып кетет, бирок мынан көрбөйт да бечара. Мынан көрбөйт, башка бир жактан эле көрө берет да. Мынан пайдадай көрө берет, клиент көп келгендей болуп элечи. 100 грамм деп анан курут, анан колбаса, закиска кылып алып кетип, ушулар менен соода болуп аткандай эле сезиле берет турган, бирок өмүр бою жетишпей өтүп кетет да ошол. Өмүр бою магазинге кул болуп жүрүп өтүп кетет да. Ошондон магазиниңизден секин чыгарып койсоңуз, урматтуу, адал нерсе көрүп бардыгы келе берет. Дүйнө бул динге карап анан өнүгөт. Дин дүйнөгө карап өнүкпөйт. Дүйнө динге карап өнүгөт. Караң, бир аз эле даватка чыгып мурда менен антып жүргөндөр, халал жеш керек экен. Халал эс, халал барбы деп сурап калдыгы деп. Халал бильярд, халал колбаса, таза чыгып кетти го. Неге? Булар халал жейт экен деп калды да барды. Бардыгы ошону талап кыла турган болсок, анан келе берет. Ошондон дүкөнчүлөргө айтабыз, бизде да дүкөн иштетебиз, урматтуу тууган. Бирок арам нерсе нары жок кылабыз. Биздин акта бир кошунам бар, ишенесизби? Сигарет дагы койбойт, тамеки дагы койбойт да. Насвай дагы койбойт, урматтуу тууган. Койчу ушундан жок болсун дейт. Бардыгын жок кылып туруп, адал клиент үзүлбөйт да ошол жерден. Башында келип эле сурап чыгып кетип, неудобный болуп элечи. Арак барбы сен? Жок десе, макулум деп. Башка эч нерсени дагы карабайт экен да. Ошондо жүрдү, кийин адал экенин билгенден кийин клиентпин деген азыр ошол жерде да. Жетишпей алдыга кызматчы алып алды азырчы. Жетишпей, өзү жетишпей, алдыга кызматчы алды, адам иштеп атат да өзү. Мына ошондон урматтуу, адалда береке бар. Аз болсун береке бар. Арамда жок. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Биздин дамылла арак ичип имамчылыкка өтөт. Аркасында намазга уйгандын намазы кандай болот? Кайрадан кайталабыз. Түшүндүңүзбү? Я Алла, мындай дагы деле бар экен да. Негизи азайып калды эле, макул эми чыдайсыз, сабыр кыласыз. Аллах Таала иманына күч-кубат берсин, эртерээк жашасын. Өлүп көмгөндөн кийин 340 жылдык бир апта, 2 айттык жетим акысын жешет. Исламдагы өкүмү кандай? Исламдагы өкүмү арам. 3 жылдык, 40 айыптык жок нерсе. Тайшембилик жок нерсе. Мында ысыраф гана кыласыз, өзүңүздү гана кыйнайсыз.
Bir жерге барсақ, алар өте маданиятты адамдар екен, 3 жылдық деп бұлар ихсан деп қойып алыптыр. Ана біз ихсан деп берсек бұл өрет та дейді. Өзбек туғандарда жүреді. Bir орыс өзбек туғаннан сұраптыр. Bizde aldап кеткенде лапшаган дейді, мындай қылғанды бабник дейді, тигендерді андай дейді, мындай дейді. Сендерде не дейді десе өзбек туған айтты. Бізде хамасını топтатып хажака деп қояшады. Оша, мұның бардығын топтатып ихсан деп қойғаныңыз менен нормально. Бардығын өтпейді. Мақұл ғой. Ошондон Алла ийгилик берсин. Бұл айтып отпаймын, бізде емес Кыргызстан бойынша көйгей. Кыргызстан бойынша. Аллах Таала бізге жеңілдік берсин. Урматтуу дамырлар, Кулатов айыл өкмөтүндө Дөкөнбаев айылында Акматалиев Нургазы деген имам бар. Даватка каршы даватчыларды мечитке киргизбейт. Ошол себептен биз дин менетин кыла албай жатабыз. Көп балдарды даваттан кайтарып жиберди. Бүгүнкү күндө биз динден артта калдык. Ошого кандай чара колдонсок болот? Ага эч кандай чара колдонбойсуз, ага дуа гана кыласыз. Кудайга шүгүр, ал мечитте болбосо, наракка намазкана ачып алыңыздар. Макулбу? Намазкана ачып алыңыздар. Мындайда сиздерде эмес, көп жерде. Көп жерде жүрөм. Я Алла, мен чынын айтканда 2000ден баштап чыга баштадым, 2001ден баштап. Ошондон бери айылда 40 күндө жүрдүк, 3 күндө жүрдүк, көпчүлүгүнү көрдүк. Өзүнчө эле оозуну толтуруп сүйлөгөн илимдүүлөрүбүз бар экен. Жок нерсе депчи. Караңыз. Я Алла. Эшек бул баары эшек да, туурабы? Ак эшек менен көк эшек баары эшек деп коет го. Уй бул деле ой. Кой бул өтө жоуш да. Сигнал берсең качат. Уй жолдун ортосуна секин басат, 1000 менен келесиң да баары тормоз деп токтошуң керек, туурабы? Сигнал бересиң, о кызыктырбайт. Эркек болсоң уруп өл дейт да. Эшек булдук айылда чоңойдук, аты менен эшекте жолдун ортосуна куйругун кыймылдатып жүрөт. Каласаң биягдан өт, каласаң биягдан өт. Эшек да бир айылда ушинтип эшек минген көйүп кетти да. Канча машина келет, авария болот, канча машина келет, жолдон чыгып кетет, кырсыкка учурайт. Анан гаишниктерге арыз түшүптүр. Карабайсыңарбы, сизге акча болсо болду. Бу арыз дагы ушунча көп түшкөн окшойт. Гаишниктер жөн келбей КамАЗды сүйлөшө келиптир. Фура. Эшек минген бардыгын КамАЗга тыгып, эшигин жаап алып жөнөсө, мачиттин имамы көрүп калыптыр да. Булам жөнүнө койбой барып кызыгып сураптыр да. Буларды кайга барасыңар десе, алар имамга тиешип, буларды мачитке апарып окутуп келебиз дейт. Имам айтыптыр, макул, барып окуткула, оңолсо оңолду, оңолбосо кайтып келип эле силерге окшоп жол тосуп тура берет булар дейт. Ошондой эртерээк оңолсок оңолуп калдык, урматтуу тууган. Бирөөгө өчөшкөндө болбойт. Оңолуш дават сиз өзүңүз үчүн. Макулбу? Бардык өзү үчүн. Азыр Кудайга шүгүр, ал жерден болбосо башка айылдан дагы чыгып кетсеңиз эч ким сизге тыюу сала албайт. Кудайга шүгүр, мамлекетибиз кенен эркин, тартип менен кылып чыга бериңиз, урматтуу тууган. Ал имамга дагы Аллах хазан бир күн түшүнүп келсе, аттың да барман кылып ыйлайт. Андай ыйлаган имамдардын далайын көрдүк. Имамдарга сабак берген учурда алардын канчалагандарын көрдүк, урматтуу тууган. Анан эмне муну мурда айтканыңыз деп. Сен имам болсоң сага ким айтат, Сен өзүң имамсың го. Анан сага ким айтат оны? Баары айтыш керек да элдин бирөө деп. Элиге наразы да. Кадамжы Айдарекен барсам, эки эле имам бар экен. Имам главный менен зам, эки эле намаз башка эч ким окубайт экен. Анан мен барсам, ошондо айтат, бизде эл ушундай келбейт, айткан менен укпайт, ояк буяк дей берди. Анан эмне деш керек? Өздөрү имам болсун. Эл дил арызданып элди, отуруп туруп анан айттым, Кыргызда жакшы сөз бар. Балык путудан сасыйт деген. Жок, башыдан сасыйт деген. Адаштым десем, о адаштым, балык башыдан сасыйт. Боптур да экөөң сасыйт экенсиң. Майына сиз жаман өлтүрдүңүз. Башка не кылайын андан бирок арыз миң өтө көп. Ошондон жалпы башыбыз биригиш керек. Башыбыз биригиш керек. Бир адам эч качан эл болбойт. Бир тамчы эч качан сел болбойт. Бардыгыбыз биригишибиз. Макулбу? Анан ошо бир жакадан жең, бир жакадан баш, бир жеңден кол дейт го. Мына ушундай да. Болбосом жок. Жүгүргөн аттын бардыгы эле тулпар эмес. Учкан куштун бардыгы эле шумкар эмес. Допу кийип алып бардыгы эле сакал коюп имам болгон бардыгы эле давачы эмес, урматтуу тууган. Макулбу? Ассаламу алейкум устаз. Биринчиден сизге, үй бүлөңүзгө Аллахтын тынчылыгы, саламы болсун. Амин. Суроо, устаз, өлүктү кантип узатат, тойду кандай өткөрөт? Ушул нерселерге кандай амал кылыш керек? Кантип жүрөккө жеткизип насаат айтыңыз. Чоң рахмат. Тойду урматтаган адал той кылып өткөрүшүңүз керек.
Men hazır molda dep bilesizlermi, ne dep bilesizler? Ustaz dep bilesizler. Men şu toylarda ötkörende 3 yıl 4 yıl tamada oldum. Bu şu adam jonu körsetip berende 3 yıl 4 yıl tamada oldum. Kızılkıyaga da toyga kelip kettim. Tamada olupçu. Almatıga 3 yolu vardım. Naraga Tokmokka çeyin bardım da. Yemi yelikende şöyle pul özüm molda je artist mi depçi. Ahir anan ötkörüp berdim. Mana bol demi şunday kılıp ötkördiler. Anan ötkönde dagam biri çalıp kaldı. Men dagı şunday toy ötköreyim dedim de siz kele ötkörüp berbesmi dedi. Jok, men azыр onday tamada kılay koydum. Kim bar dedi? İdris. Akın var İdris. Var go Tökmakın. Oşonu çakır. Desem kayra çalıptır birazdan keyin. Ol aeroportga ne kılın? Samolyotga bilet alasın, anan $600 beresin dep aytat go dedim. Beresin anan ne sana bekar bilen. Artistlarga kança beresin? Olar $300'dan de. Kança ırdayt? 2 ırdasa, 3 ırdasa $300'dan beret. Anan şu yerде kechke turup bardığını ötkörüp bergenge anan $600 çıkpayt eken da. Bu özüңүздөн de урмат этип. Макул бу? Өлүктө кандай узатууну айттык. Ошондон тойлорду бирөө жигит үйлөнүп атат, мени чакырган нике кыйып бериңиздерчи. Жакында макул деп бардык. Баргандан кийин эле дамала патинкада жашыткан барбы жокпу деди. Шариатта жок десем эле чур калып кирип жеңелерге куялы өзү айтып атат. Патинкада жашыңа жок, аз дамаладан сурадым депчи. Кой өзүң айтандай кылган. Biz kelişkemiz kendine koyuz deydi. Kelince ağlatken ekol kelişip. Şariatta yok bu yok kıldırmayız. Toyda da boldu deydi. Düşünmeli azı nikahını alıp getir. Uyda atayla turat dedi. Biri oturat dedi. Boldu toy bitti deydi. Mala desin erkek ekensin bu dedi. O restoran oladın bardığın topta bek özge böyle turgan boldu. Eki öz bolsa maşın alabız bir kısası öz kerektiğimizge jaratabız. Biz uşunday çeştik dedi. Ana ketseniz bola oken. Olmayın hurmatı tuğan. Birinci rekette imam ününü çıkarıp kıraat kılsa urgan adam sanasını, uyugan adam sananı okuasa bolu. Bolat okuvaysı sananı. Ayalı bilen öbüste dara sınavı deyip başdan su çıkıp kese dara sınadı. Şimdi dara sınadı. Öbüşkönün özge sınbaydı. Makul mu? Anan çınıda da fatva takva degan nerse var da. Düşündünüz mü? Orazada jakında oraza keledi mına şunday. Sahabalardan birisi kelden Peygamberimiz aytdı. Men o zaman kelinçegimde ayağımda ösem ozum açıladı da açıladı dedi. Qarıgan aksak gelip suradı. Men daha kempirimde ösem açıladı, jo açılbaydı dedi. Anan taң kaldı. Nargıçı. Ekozun dini özbiriyle koy. Bu öpse açıladı, men ösem niye açılbaydı? Bu aksakal öpse açılmasa, men ösem niye açıladı dedi. Anan Peygamberimiz aytdı. Sen jassın, öbem dep södörüp ketet. Başkaralı baykalasın. Aksakal o ne sen büyüttü ol aksakal. Bundan şunday var. Soğuk çirkese daratını sınır. Bunday olsa sınır. Üzürülü adam darat alıp mağası kişi koldansa bolo koldanırırsın. Ustaş konuş kelipsiz kuşbak bulunuz. Üy büloda ata enenin ordu kanday boluş gerek. Ata enenin ordu ata ene dey boluş gerek. Azırkı jaşlarga tameki çekken, arak içken, jana kumar oynogondorgo kattуу nasihat айтсаңыз рахмат. Так, ата-эне үйбүлөдө ата-эненин орду ата-эне dey болуш керек. Түшүндүңүзбү? Ол атаңыз, ал энеңиз. Көпчүлүгү келет маңачы, мен намаз окуйсам антада атамдын башы иштебей атат. Сенин башың иштебейт. Атаңдын башы иштеген, анан сен төрөлбөйсүң. Атаң башы иштебегенде сен төрөлбөйт болчусуң. Ол атаң урматтайсың. Канча дагы сен урматтайсың, канча дагы сыйлайсың. Түшүндүңбү? Атам менен апам ажырашып кеткен, анан апамды урап, ошого мен апамды барышып, жок урматтап. Siz atаңызға қол көтере албайсыз. Тура сіз үшін апаңға, атаңыз үшін жөне бір қатында ол. Сіз үшін атаға, апаңыз үшін жөне бір дөдірген кіші де ол. Аладың ортасына сіз келгіше албайсыз. Атаны атадай, енені енедей. Қарайсыз, ал жақсы ой, жаман бо, аны таңдаш сіздің ықтиярыңызда емес. Аша-ошондай қыласыз. Андан кейін жаштары тамекі чеккендер ойлоңгула. Өзіңізге 30% зиян болса, келешекте балаңызға 70% зиян. Эми сизден төрөлгөн бала не болот? Сизден чыккан бала кандай бала болот? Арак ичкен мына ушундай. Макулбу? Дуаларыңыз кабыл болот. Бирок арак ичет, кичине эчкимге зыян тийбейт экен. 100 граммдай ичип коет, бирок өзүнүн күнөө экен билеп үйгө келип унчукпай жат болот. Аялды эле балдары эле билет экен, маска унчукпай деп коюпчу. Ошентип жүрүп бир күн айтат экен да, туруп алып, биздин үйгө жин толуп алган. Азыр тамак кылып кой, мен молдону чакырайын, үйдү тазалатайын депчи. Ayakta jin dolu oladu.
Үй талып таза мана мен күнде уызды шапар өтемін. Сен өзің içip алып келіп ұйықтайсың ғой. Сен тамақ қылып қоя берсең, мен молданы шақырайын, азыр үйді тазалатамын. Қаяқтан білейін жин толып алғанын? Сен әкені қыла берсең, жоқ қылбаймын. Айтсаң, сен өзің тамақ жегің келді де молданы шақырамын дейсің бе? Жоқ, айтсаң, ақыр айтып өткенсің де. Мен кешінде келіп тұрып, жаратқан ешігін ассам өзінен өзі свет күйді. Даратты сындырып өтіп, жапсам өзінен өзі өшіп қалды. Көрдің бе? Жин толып алған. Енген еліңкерін әлкаш, дағы қалардың кез ара қылдың деп. Hiç kimге зияны тигізген адамдікі да бұл. Тұрау, қалардың деп қойды толтырып қойған да. Ойтан балдар тамақ алып жеп жеді, ол мұз деп же. Біз пайғамбарымыз зиян деді, зиян, оны ақылға салбаймыз. Ошондон ойланыңыз, балдарыңыз кантип чоңойот. Эртең күнү арак ичсеңиз кантип элге батасыз. Эртерээк таштаңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Менде мындай суроо. Менин экинчи турмушум. Биринчи аялыма талак берген эмесмин. Экинчи аялым менен жашап жүрөм. Аялымда биринчи күйөөсүнө 3 талак алган эмес. Азыркы аялым экөөбүз жашаганыбызга 11 жыл болду. 3 балабыз бар. Ушул суроомо жооп берип коесуз суранат. Ya Allah, siz менен 4 айга Алланын жолуна чыксам болобу? Мен 4 айга чыкканга менде чынында өзүм чыга элекмин, убактым жок чынында эле. Азырындай кылам 40 күнгө чыксаңыз болот, Кудай кааласа. Макул, 40 күнгө чыксаңыз болот. 25-июнда иншалла 40 күнгө чыгам. Ошондо мен талабаларга жооп берем, алар да чыгат. Ошондо бошоп калам, чыксаңыз болот. Мына ал проблемаңызды тез чечпесеңиз, сиз 11 жылдан бери зына кылып жүрөсүз. 3 балаңыз зынадан төрөлгөн. Сиз сурадыңыз, мен айттым, өзүңүздөн көрүңүз. Макулбу? Талағын албастан тұрып сіз қантып жашайсыз? Сіздерге кім неге қиды? Аялыңызға талақ бермей неге жүресіз? Талағын беріп қойыңыз. Ал біреумен жашайсың. Мен қиынаймын, өмір бойы ошондо өтүп кетти. Өмір бойы ошондо өтүшү мүмкүн, кылган күнөөсүнүн бардыгы сизге жазылат. Сизди даюс деп коет урматтуу. Аялга кызганбаган эркек да. Аялга кызганбаган эркек бейишке кирбейт. Жашасаңыз алып жашаңыз. Жашабадыңызбы, жоону берип коюңуз, ал тийип кетсин башка бирөөгө. Оны жашабайм, кыйналмын деп коюп койгондо, ал кыйналышы мүмкүн, урматтуу. Бирок сиздин аялыңыз да кансы дагы, сиздин мүлкүңүз да алчы. Сиз талагын бермейинче ага эч кимдике кыя албайт. Ал эч кимге тие албайт. Тийген болсо ойноштук гана кылат. Кудду сизде ушундай да. Сиз дагы ойноштук кылып жүрөсүз. Өткөндө Сузактан дагы, Аксыдан дагы бирөө чалыптыр. Турмушка чыксам күйөөм өтө кедей экен, ата энесинин колунда жок экен. Чыдабай кетип калган, күйөөм ыйлаган бойдон калды. Az эми тагын бермеди, бирөө менен чыктык. 6 жылдан бери жашап атабыз, 3 балабыз бар, Кудайга шүгүр бактылуубуз дейт. Билесизби? 6 жыл зина кылдым. 3 баланы зинадан төрөп койдум. Ооба, балдарда күнөө жок, сенде күнөө. Саад ибн жок, Абдулла ибн Масуд разияллаху анху. Абдулла ибн Масуд, Галибиза, ушул ислам динине 30 жашында кирген. 6 жыл эле ислам дининен жашаган. 6 жыл эле. 6 жылдан күн өлгөн. Өлдү дегенде Аллахтын аршы титиреген да. 70.000 периште жаназага түшкөн. Пайгамбарыбыз айтты, 6 жылда не иш кылып койдуң сен dedi да. Аллахтын аршы титиреген 70.000 периште жаназага түшүп, жаназа менен коштошкон, А сиз манандай болгондугуңуз үчүн 70.000 периште оякта турсун, тууганыңыз дагы тоодон түшпөй деп го. Өлсөптү да көмүп кое бергиле депчи. Ошондуктан эртерээк тооба кылыңыз дагы, аялыңыз менен келип туруп, имамга чечишип алыңыз. Ассаламу алейкум устаз, бир акабызга дуа кылып коюң, салиха кызга үйлөнсүн. Өзү салиха болсо, анан үйлөнсүн да болчу. Азырда иче турган болсо, анан кантип үйлөнөт? Амин. Аллах Таала акаңызды да салих кылсын, өзүнө да салих кылсын. Эркек киши кызыл, сары, көк түстө кийим кийсе болот. Көк кийсе болот, сүннөт жашыл түстө экен, Кызыл кийде, сары кийде макруh болот. Кийбесин эркек. Кыздарга окшоп болот. Көчөдөн повороттон жүгүрүп келесизби? Намаздан кийин бут кийимиңди бирөө кийип кетсе, калып калган бут кийимди кийсе болот. Ооба, башка эч нерсе кылса, үйгө барасыз дагы, башка кийим келип, бул калып калганда алып келип кайра мешитке коюп коесуз. Түшүндүңүзбү? Жылаңа чыга кетпейсиз да, ошо калып калганды кийесиз дагы, муну ушул калыптыр дебей, өмүр бою кийип албай, муну кайтарып келип мешитке коюп коюңуз. Dajjal çınbı, çın. Peygamberlerin bardығы korkutup kelgen. Çıkkan mı? Yok, çıkacak. Çıksa biz menete oturmaydı. Dajjal çıktı degende bardығы olsun, tike qarap kalasın. Çıkacak, albatta çıkar. Bul çın, bırak çıkacak, çıkar. Allah Teala bunun fitnenden saklasın. Peygamber Dajjal çıktı degende kaça vergile degen. Kaça vergile degen.
Bunun okuyası öte uzun, keyin so'rab olasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Vaqtlar damilla bizde Ko'kjar Borborduq mechitinde juma namazdan keyin ehtiyoti peshin o'qiladi. Oşol tuğralı aytib bersangiz. Tak sözsüz cevap verilsin suranıç deydi. Maşallah. Ehtiyoti peshin oşol yerdagi nimeler bilen razbor qilib olingizlar. Je peshin o'qisin, je juma o'qisin. Assalamu alaykum. Sura 2 rekatlik namazda жаңылып birinci rekatda attahiyatı o'qib alsa, ikinci rekatda attahiyat o'qilmay ele salavatlar aytiladi. Je attahiyatı o'qiymiz. Attahiyatı o'qiy so'zlarni aytadi. Attahiyatın o'zini o'rnuna qo'ysa, o'rni almashganda sajda sah vojib bo'ladi. Ikinci rekatda o'qiysiz dag'in, unutqandiq sajdasini qilib turib, andan keyin namozingizni to'liqlaysiz. Assalamu alaykum hurmatli vaqtlarimizda Allah'ın yoluga deb bergen mart adamga qanchalik ko'paytib berasiz. Qancha berseniz o'shanchalik ko'paytib berasiz. Vallahu shakurun halim. Alloh taolo o'ta qadrlovchi yumshoq zot. 10 so'm berdingizmi, 10 million berdi deb ko'paytib beradi. Zalika fazlullohi yu'ti man yasha. Bu Allohning fazlati, ondan da ko'paytib beradi. Milliardlar ko'paytib beradi. Tushundingizmi? Oşondan içi targa qanchalik beradi? İçi targa o. Bu Allohning o'zi biladi. Tushundingizmi? Alloh sinov uchun içi targa da beraveradi. O'ylang, içi targa kedey bo'lib ketadi. Yo'q. Baygan sayin tirishadi degan so'z bor da bizda. Tushundingizmi? Bu baygan sayin tirishib ketaveradi mana deb. Milliondogan aqchasi bar bo'lib turib, ochqadan o'lib qolishligi bu tan qolishdan narsa emas. Alloh hasanatlar beradi, sinash uchun. Alloh taolo alg'isi kelmaydi, bergisi keladi. Qanchalik bera oladi, sinaydi. Azda berib yursangiz, ko'ygunda berish o'ng'ayroq bo'ladi. Hoziranda men ko'p bo'lganda menda beradilar, men yana tirishaq ekan, ona deydi, sizda bo'lmaydi u narsa. Ya Allah, yurak tozalao deganga kengri tushuntirma bering. Yurak tozalao deganga hurmat turgan, o'sha o'tirganning barlig'ini kechirsangiz, mana shunday yuragingiz tozalana boshlaydi. Qur'onni ko'p o'qisangiz, adamlarga bo'lgan jamon o'y, jamon fikr, jamon kuman yurak tozalaganda o'shalar keta boshlaydi. Yuragingiz toza bo'lsa, jamon kuman, jamon o'y, jamon fikr kelaveradi-da. O'zi kelib zo'rdab kelsa, degandan o'y kelaveradi. O'zi kelib tavay desa deganchi. Cho'rni qarasangiz, cho'rni bilasizmi? O'ta muqamli do'sh chiqadi-ku. Nega? Ichi tap-tozadan bunday qarasang narag'i ko'rinadi-da. İçine yurak toza olsa sizden tap-toza so'z chiqa boshlaydi. So'ginganda bilmay qolasiz. Yurak toza degan mana shu. Har bir odam sizda urib o'tsa da, masalan, men yaxshi ko'rayotgan debdi. Nega deb boshim siladi-da, urdi o'l. Sen jo'q siladi meni. Ko'chimga bir tarsa kechirib qo'yingiz, men ko'chimni tiyib ketdi butunga. Yurak toza bo'lganda shunday. O'shanda men aytam, yuragingiz toza bo'lishligi uchun nima turgan? Qur'onni ko'p o'qishingiz kerak. O'limni ko'p eslashingiz kerak. Oşanda musulmonga bo'lgan toza o'y paydo bo'ladi. Hozir bizning toza o'ylar qachon bo'lib qoldi? Da'vatda gashta yurganda qanada, Tiriqda uyda hech kim yo'q bo'lsa, da'vatga ketgan o'xshaydi, deb qo'yasiz. Uyi qiltab qo'ysa, mashallah, umr bo'yi ketdi, deb. O'tgan bir joyga olsa, muzika chiqayotgan ekan, domla Qur'on qo'yanda adashib olibdi, deydi. Nima deb bo'lsa-da, biroz aytadi, "Yo'q, o'sha muzikani o'qib, bu boyagi muzikantga da'vat berindi o'ylab o'tadi-da. Uni o'rnini bilmasa, qanday da'vat beradi? Bu sho'g'a o'qib o'tadi uni" deydi. Ana. Oydan tozaligini qarang deydi. Shundan birovni biliyor, anan bormasang, qayoqdan bilasan? Bizda muzika o'qitishda astag'firulloh deb taqvo qiladi-da. O'zingcha shug'anda tizan qiymalda olib jurasan. Ya Allah, namazga yur desek bir gana javobni o'qishimiz aniq. Men barsam so'p qariday joy tasaga o'sha so'zga javob topmay kelaverdi deydi. Nega baxillik qiladi? Sadece maga jalsa, manga bo'lsa sana bo'lib beraman. Shuga da javob topmay qilasiz. Men barsam qariday joy desa, "O, maga joy, men sizga bo'lishim, ota-enangizga bo'lishim, o o'lib ketgan cho'ng otangizga beraman." Uni qabrda rasa qiynalib olsa kerak-da. O'tganda birov bo'lsam, imom arzon, men nima ketib qolsam o'xshaydi desam, nega sen imom mechitni salgan odam nima qilaveradi deydi. Qayta-qayta kiygishaveradi. Ya yeshik ochilib qolibdi, tigini jag'ilib qolibdi deydi. Onam boshqani qo'ysa hech kim yo'q. Imom bo'lishdan tajadan ketem o'xshaydi. Ya qo'ydi. Ya qanday shon yo'lini bilmaysan? Qanday? Ertamidan bog'imdan vaqtda turgan eshikni taqiladi. Assalomu alaykum. Otangiz tushimga kirib qoldi dedi. Ana shakirlar Qur'on o'qib chiqib kelaverdi. Bir kundan keyin qayra bordi. Dag'im otangiz tushimga kirib o'tadi.
Ne oldu? Ne kilo tatlısa düşümde ayet da köp maçta kilgişmesin. Beni kıynav atatdı. Babam otur. Şundan düşündü. Ya yolunu tapsan kurtar mı? Yolu tuhaf durады. Assalamu alaikum ustaz. Kalın pulu haram mı je adal ele olovu ke biroylor haram deydi. Kalın degen mahır degen söz. Bunu Allah Taala özü 10 dirhem dep koyup bergen. Bunu farz urma tutugan. Kayakta bu haram bolot. Düşündünüz mü? Bermeseniz haram bolot ya. Bermeseniz haram bolot. Düşündünüz mü? Bermeseniz ayağınız jatpay koygan hukuku var. Ber anancha berem degenge. Hukuku var. Bu berişiniz kerak. Allah'ın koygan bu narsa ölçemi olmak. Ana şariat boyunca bu negisi kızdan kolga tiyiş kerak. Bu torpaq emas da satıp turup orada bir akıta qoz alıp koyuyor. Bu şariat boyunca kızdan kolga tiyiş kerak. Kız özünün kerekli yerге işletiş. Bunu bergeniniz oşol, biz adap koya turmatugan, oşonun üstüne adalık, töşөгüne adalık kılып dedi bu durmak. Bunu berdiğimde ömür boyu satıp algan joksun mu? Satıp algan bunun yetpeydi ormatugan. Düşündünüz mü? Assalamu alaikum ustaz. Keç toba namazına darat alıp jatkanda da mastını kiyip alıp tahajjudga turup jengin darat alıp mastıga masık tartıp ele koysa darat ötö. Mastını möhnötü bitelip olmasa. Mastınıki uyda жүргөндө bir gün бүтүн. Safada жүргөндө 3 gün 3 gün. Oşanda möhnötü bitelip olmasa, anan putuңuz kısılbagan bolsa jata бериң oşanda. Assalamu alaikum ustaz. Nasvay sigaret çekse küne bolovu oşonu jönünde kenendirek ayıp berсеңiz. Albatta küne bolot. Küne bolgondu urmatugan siz Allah bunu deneni bergen, amanat kılıp bergen. Oşol amanatка kıyanat kılıp atasiz. Bu dene sizdiki emas, vaqtinchalik. Düşündünüz mü? Men kolum özüm kalaganda işletem. Jok urmatugan. Perishteni Allah Taala koyup koygan, oşoga kalaganda işletesiz da. Allah Taala perishteni alıp koydu degençe kolunuz şal bolup kaladi. İnsult bolup kalasiz, infarkt bolasiz. Oşonda bu Allah Taala'nınkı kayradan oşon boydan tapşırılır. Oşon üçün ölgönde mortqa kirgende soydurub agıla dep oşon üçün aytıladi. Müçesi toluk barsın depçi. Oşon sizge kıyanat kılbay kayradan özünü tapşırılır. Assalamu alaikum, bizge yıl sayın yaz mezgilinde dervişana Kudayı aş kılışat. Uşu sözsüz yazda kılış kerek mi? Küzde kılsa bolu. Küzde kılın, kışta kılın, kılaverin. Kılıp anan keyin ölmeseniz kutulbay okşaysiz. Koluna ne dedi? Poşundan menen jerime jarım metr kirip tosup algan. Az kelgensip jolga 2 metr çıkıp tosup aldı. Kanday kılsam bolot? Şariat hükümü kanday? Şariat hükümü siz eç nerse kılbaysız. Şariatın hükümü bularga paygama salsam jerden urdagan adamga kargış bolsun degen. Bu özü kargışka kalgan adam bolot. Oşondan жерден чыкканда өздөрү кирип алсын. Андан кийин кошунаңыз ушундай жаман болушлугу бул өзүңүздүн кесепетиңизден. Түшүндүңүзбү? Бизде конуш алгычан кошуна ал дейт го. Пайгамбарыбыздын 3 нерсе бул бактылуулуктун белгиси. Кенен жай, жакшы кошуна, жакшы уна бактылуулуктун белгиси да. Кошунаңыз жакшы болсо сиздин бактылуулугуңуз. Кошунаңыз жаман болсо өзүңүздүн бактысыздыгыңыз. Ошондон Ибн Мубарак рахматуллахи алейхи кошунасы үйүнү сатканда үй $1 миллион болсо, ал сразу да койгондо $1 миллион, эмне деп $10 миллион деп койгон да. Үйлөр $1 миллион. Бул эмне кылган? $10 миллион деп саткан. Башым иштебей, $10 миллионго ким алат? Десе, ким баш ичиде ошол алат деген да. Неге десем, менин кошунам Ибн Мубарак. Мен үйүмдү саткан жокмун, кошунамды саткан. Түшүндүңүзбү? Ооба, кошунанын жакшы болуштугу сиздин бактылуулугуңуз. Ustaz tajvidi жоқ, imamdардың арқасында намаз оқыш қиын болып жатат. Қандай қылабыз ошондой абалда? Эгер де tajvidi жоқ дегенде, сіз Құран оқыған, Құранның маанисini түшүнсөңүз, мааниси өзгөргөнүн билсеңиз, анда сиздин аркасында намаз окубайсыз. Сиздин намазыңыз бузулуп калат. Сиз уюшуңуз менен жамааттын бардыгынын намазы бузулат. Жоқ, сиз деле ошол кыргызча эле окугансыз да. Ага караганда ал тамгаларыңыз жакшыраак чыгат, мааниси өзгөргөнүн билбейсиз, анда унчукпай аркасында тура бериңиз. Кыйын боло берет. Макулбу? Assalamu alaikum ustaz, биздин айылга кош келипсиз, кушбак болуңуз. Алла ыраазы болсун. Амин. Сизден мен суроом, кызымдын атын Салиха койдук. Динибизге туура келеби? Рахмат. Өтө туура келет. Салиха тап-таза деген сөз. Алла Таала ошондой таза кыздардан кылсын. Мөрүт болса болсо канча убакыт дейт. Мөрүтүңүз эмне? Маулудбу? Маулудбу?
Жоқ, бұл өзі негізден жоқ. Бізде ошондой эски молдолор анан адаттагылар кылат, ошол учурда гана. Анан оны созулуп кете бербесин да. Мен ниет кылып койдум деп эле көрүнгөн катындарды алып келип алып эле камперибиз топтоп алып үйдө бир нерселерди уюштура бербесин. Кийим боюнча. Турасын айтып берсе болот. Агамардын руху келатат деп туруп, турушат да, слава айтып, бана кайда болду, ошо кайта турушат да. Ошондой болуп өткөндө ютубка дагы жаңы бирөөгө айттым да, ошол дагы. Ал нерсе жок нерсе. Ошол өткөндө айткан, эгер ошол салават айтпасаң, пайгамбардын ордунан турбасаң кафир болосуң деп каякта бар экен бул нерсе. Кайтып ширк болуп калбайбы бул деп. Жок нерсени келатат, тур, сезе бер ошентип деп. О биз кичинебизде ошондо коркутат эле. Отур бөчөкө айтат деп. Токтор деп. Жок нерсе болмок. Жокту жок деп айтып үйрөнүңүз. Ал жок нерсе. Tamam. Biz Belörük айынан келдик, жардам сурап келдик. Урматтуу мекендештер, Ноокат районуна караштуу Белөрүк айылынын тургуну 2 баланын апасы Турдубекова Наринса, сиздерден жардамыңыздарга муктаж болуп келдик. Балдар турушат. Азыркы күндө эң оор оорулардын бири болгон цирроз печень менен күрөшүп жатат. Сизге алдын ала рахмат. Рахмат, Аллах Таала шифа берсин. Колуңуздардан келгениңиздер, жардам бериңиздер. Албетте садакадан тандабайт. Канча берсеңиз ошончолук сооп болот, урматтууган. Бербесеңиз күнөөкөр болбойсуз албетте. Бирок берсеңиз Аллах хасанатта сизге эселентип берет. Дават жөнүндө айтып бериң. Дават. Мына ушул дават. Даваттын урматтууган Allahumma rabba hazi davati tamat. Tolluk davat bul azan. Bir dagı kemçiligi jok, tolluk davat bul azan. Түшүндүңүзбү? Андан кийин даваттын машалла ар ким өзүнө жараша. Бирөө 3 күнгө кырат, бирөө 40 күнгө чыгат, бирөө 4 айга чыгат, бирөө чыкпай да сабак берет. Бирөө башка жол менен келет. Биз келгенде бияк менен келдик. Эгер Баткен менен келсем, жак менен келет элем. Туурабы? Азыр Кызылкайдан келгенде бияк менен келди, мен жак менен келдим, ош менен келди дейбизин да. Бары келе турган жерибиз ушул жер экен. Ошондон турган дават бул фарз. Илим алыштык Куранда дагы келген, хадистерде келген, илим алыш фарз да, туурабы? Илим алыш ким фарз эмес десе, динден чыгыш коркунучу бар. Бирок медреседе окуу, Бактыярдамында барып 7 жыл окуу, диплом ал деген эч жерде жок. Ислам университетте окуу деген жери жок. Дават дагы фарз, Куранда дагы келген, хадисте дагы келген. Түшүндүңүзбү? Албетте, эч жерде 3 күнгө, 40 күнгө деген жери жок. Чыксаңыз тартип, сооп аласыз. Тартип, 4 ай канча көп окусаң, ошончо илимдүү болсоң, даватта да канча көп чыксаң, ошончолук илимдүү болосуң, ошончолук маалымат аласың. Мен Кудайга шүгүр акыркы жол күндөрү апта сайын учуп калдым. Даватка чыгышты, бул мен самолетто учуу деп эле сезип калдым. Ойлонуп калдым да. Адамдар дават эмне десе, бул самолетто учуу деп жооп берейин деп. Сен самолетто учарда, летчикти өлүп кесе көрбөйт экенсиң да. Самолетто учкансызбы? Летчик болгонсуз өзүңүз. Көрбөйсүз дагы да аны, туурабы? Азыр эми мен угуп атасаң, көрдүм өзүмдү деп. Летчикти көрбөйсүң да. Бирок бийлетти бир ачапаттан эле сатып аласың, Анан өзүң барасың, анан самолетко отургузат дагы, самолетко отургандан кийин анын ичинде кыздар жолдомо айтат. Киде айтып коёйн деп. Масканы таккыла, мына мындай кыласыңар, авария болсо мүнтөсүңөр, телефонду өчүргүлө дейт да. Неге дебейсиз го, Летчик кана ким өзү, каяка барып таша берет дебейсиз го. Туурабы? Коркпой эле учурасыз, ошого отуруп алып. О ким экенин билбейсиз дагы да, урматтуу. Эми даватка келгенде адам билбесең неге чыгасың деп каласың. Билбесең неге учтуң? Летчикти билбей эле учуп келе берет го. Летчикти көрбөйсүң дагы да. Жолдоманы уктуң, телефонуңду өчүрдүң, салып койдуң, жетип алдың да, туурабы? Даватка ушунтип унчукпай эле чыга бериң, бир күн учасыз. Точно учасыз эми. Чоң аталарыбыз багымдат намазын Меккеге барып окуп келишкен. Билесизби ошону? Уккансызбы? Эртең менен пешинде болуп, кечинде куптанып болду. Багымдатты Меккеге, Кабага барып окуп келип атат да. Ошондой чоң аталарыбыз өткөн. Уккансызбы ошону? Же биринчи жолу угуп атасызбы? Уккансызбы? Оолия дегендер ошолор болгон. Аулия, аларга эки дүйнө, аулиядага эки дүйнө бир кадам дейбиз го. Эки дүйнөгө бир кадам деле барып келишкен.
Бүгүнкү күнү биз өзүбүздүн ушундай өнүккөн динибизден алыстап калдык дагы, таң калып карап калдык да. Пайгамбарыбыз өзүнүн ордунда айтты, бир кескенде темир учат деди. Сахабалар таң калды, бирок ишенди. Мунафыктар ошондо кол чапкан. Мына пайгамбарыңар бүгүн жалган сүйлөдү. Элестете темир учат деди го. Элестет темир учат экен деп элечи. Азыр кийилип деген самолеттер учуп барат деп таң калбайсыз го. Вертолеттор учуп келет деп таң калбайсыз го. Качан таң каласыз? Көп учуп калса, көп учуп калды, тынчылык экен да. Ачы көп учуп атат бүгүн деп ошого таң калып атасыздар. Мына ошондой урматтуу тууган. Мээнетти кыла бериңиз, Кудай буйрса таң калбайсыз. Толук менен бардыгы жүрөктөн чечим чыгат. Макул? Азыр эми урматтуу тууган, даватка чыгыштык үчүн 40 күнгө 4 айга ниет кылган болсоңуз, азыртан үйгө айта баштаңыз. Бир мөөнөттү коюңуз дагы, чыгыштын эң оңой жолу бүгүн 26 март. 25 апрелде даватка чыгып кетесизби? Ниет кылган бир мөөнөт коюп, ошону азыртан үйгө айта баштаңыз. Мен 25-нде 40 күнгө кетем. Баласы кай карасың, сен унчукпай турат, ар күн айтып берем, чок күнү кетем дей берсеңиз, кетерге 2-3 күн калганда ата-энеңиз өзү айтат. Эртең кетесиң да, мынаны бүтүрүп кет. Кетерге жакын малларды пани бүтүрүп кой, анан кийин кет дейт. Болду да бүтүрүп коесуз, анан кийин кетебиз. Макулбу? Азыртан айта баштам дейт, ар бир нерсени айтыш керек. Жөнөкөй патенге алыш үчүн канча айтасыз го, патенге жетип калды, суу кирип атат. Булай кирип атат деп айтып жүргөн патенге аласызбы? Жаштыкта барды ошондо өткөрдүк го. Эми даватка чыкканда эле кеттим деп эле кетип кала бересиз. Жок, буга канча каршылар болот, канча биз эле эмес, дүйнө жүзү түшүнбөй жатат урматтуу тууган. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан, акыркы сөзүм ушул болсун. Я юхаллазина аману хал адуллукум ала тижаратун тунжикум мин азабин алим. Эй иман келтиргендер, мен силерди жан чыдагыс азаптан куткара турган соодан үйрөтөйүнбү деген. Макул. Не кыласың? Ту'минуна биллахи ва расулихи. Анда силер Аллахка жана элчисине иман келтиресиңер. Алхамдулилlah, бардык иман келтир. Анан ва тужахидуна фи сабилиллахи би амваликум ва анфусикум. Аллахтын жолунда өзүңдүн жаның менен, өзүңдүн малың менен мээнет кыласың. Заликум хайрул лакум ин кунтум та'ламун. Эгер кырышаң жайда болсо, шарегиң толук болсо, тайып кетпеген болсо, силер үчүн эң жакшы жол ушул жол. Бирок эмне деди? Өзүңдүн малың менен, өзүңдүн жаның менен. Ушуга бүгүнкү күнү дүйнө жүзү түшүнбөй жатат. Канча дин душмандар разведчиктерин киргизип атат. Буларга берет акча берет, бар. 3 күн жүрөт разведчик, иншалла, машалла деп. Жок, бербеди. Некен бербеди? О 40 күндүктөр бар экен деп. Барында барып кел, этият болду, мына десе, алхамдулилlah деп дагы эле жүрөт. Жок. Некен? О 4 айлыктар бар экен. Ошондо берсе керек, ошондо ишеничке киресиңдер деп. Барып келди, 4 айга чыккан экен, разведчиктер өзү давачы болуп кетти. Эми алар бардык отуруп тегерек устол өткөрүп атат, разведчиктердин айлыгын көтөрүш керек. Неге? Молдалар сатып алып коюп атат. Молдаларда акча көп да деп. Канчага сатып алып экен билбейбиз, кыскасы сатып алып коюп атат, разведчик полный давачы болуп кетти да, айлыктарын көтөрүп бериш керек. Сиз эмес дүйнө жүзү түшүнбөй жатат, Ошондуктан бир адам байды, чыгып кел, мен акча берем деди, берди, соогун алат, бирок бул аятка кошулбайт. Неге? Анын акчасы иштеди, жаны иштеген жок да. Бир адам кеде деп акча берип турчу, даватка чыгам, дуа кылам, жолуңуз ачылып кетет деп акчасын алып чыгып кетти, соогун алат, бирок бул аятка кошулбайт. Неге? Мунун жаны эле иштеди, малы иштебеди да. Ошондуктан буга кошулуш үчүн өзүңдүн малың менен, өзүңдүн жаның менен. Азыр акыркы сөз, орустун эксперттери айтып атат. Табиликке буларга кандай караса эксперттер айтып атат. Орустун кафыр, булардан такыр коркунуч жок дейт. Неге? Булар берсең да калбайт дейт. Бир бомбужга берип чыгарып бериши мүмкүн, өзүң чыккандан кийин болду, оңолдугун өзүң кылып ал дейт. Акча берсең да калбайт, бардык өзүнүн жанынан иштетет. Иштеткен дагы мактанбайт. Булардан такыр коркунуч жок. Спонсор болуп, анан приоритет мен мындай кылам, спонсор болуп бер, иштешели деген болсо, анан ошодон корккон. Ошондон корккон дейт. Алар изилдеп бүтүп койду, бирок биз дагы эле шектенип жүрөбүз да. Биздин акыбалыбыз базардан кой сатып алган аксакалдын акыбалыга окшоп калды. Бир аксакал базардан кой сатып алып жетелеп келсе, 3 та кыт куйду суу жукпас көрүп калыптыр да, айтты, аксакал койун алып коебуз. Кой. Неме кылайлы, кичине эле артистик кылайлы, өзү да кой берет, тутуп алалы. Эмне кылалы? Азыр барып, ассалам алейкум, аксакал карышкылды каяктан алдыңыз деп мен айтам. Тиште болбой, карман деп шат кетип калам, кийинкиден эле сен чыгасың, сен айтасың ушуну, үчүнчүсүн кылат, анан көрөбүз деп турду.
Maqul davay. Çünkü assalomu alaykum. Oqsoqol qarishqidi qayerdan oldingiz? Qo'y bolam, qo'yman. Jo'jaga qarang tishlaydi. Jo'ni o'zini baylasib qo'yan qolsa qo'rqaman deb. Chat ketib qoldi. Balani bir qaradi, qo'ydi bir qaradi. O'ylanib bitguncha ekinsiz, assalomu alaykum, qanday saqsaq? Qarishqidi qayerdan oldingiz? Qo'yla, jo'yasiz dedi. Yo'q, shunday jetelab yuraverasiz. Bu tishga taqsa balalarni jeb qo'y. Yetar qilmasa qo'yan men ketdim. Degicha ketib qoldi. Shektenib qoldi bu. Yuborib mashinani qo'ydi. Depol uchun assalomu alaykum. Oqsoqol qarishqili qayerdan oldi? Qarishqilgan oqsoqol. Qo'y, bo'shatuvdan shart ketib qoldi. Bozordan o'zini aqchaga sotib olgan, qo'yidan shektenib qoldi. Hozir biz yashayotgan dinimizdan saqlanib, shektenib qoldi. 3 kunga chiqib ketdi. To'y yata, sholarga qo'shilib bu. Sholar kim? O'zlari bilmaydi. To'rtaga ketib, yemi o'ldi deb kelib, Shamalsayga borsam 4 oyliqlarga. O'shalar aytan, ya Allah, cho'raning buzuqligini qarang. Ko'zi ko'rmagan bola bor ekan, o'shaga nasvoy chektirib qo'yib turdi. O'zi ko'rib, o'shaga nasni yuratib qo'yishdi. Ana o'g'o aytib, "Nasim bormi?" deyotganda, "Onni bunaqa tashlay turgan bor menda." Qo'ydi ana o'g'o da'vat berib, "Bu ara manday, yur da'vatga chiqib kelasiz" deb 3 kunga chiqib ketdi-da. O'sha yerda bir so'z bor, baldarni urdab ketdi deganchi. O'sha ayda butunday o'shanda ekanda, ularga qo'shilmaganlar saqalchan urdab ketadi, balamni olib ketib qoladi debchi. Ana bu 3 kunga borib tur, qaytib kelgandan keyin uyga ishga taqilda baribir sen nega menga aramga yuratasan? Nega sen meni nasib yuratasan? Deyotgan, men sen nega yuratasan, qiyomat kuni javob berasan debchi. Ana da'vatga chiqqanda kechirim deyotganda. Ular olib ketadi, bu da'vatchilar o'zim balasin qarab, sen balasini boshiga oldi. Sen balani olib ketib boshiga oldi. O'zim balasini qarab. Chiqar balangni. Mana men chiqdim, nastikni tashladim. Bu yomon ekan, menga nega o'rasan deb biletgan o pamyat kuchli ekan. Kim berganini-chi? Bari aytgan, men sen kechirib berdim. Kechirib qo'y, shunda oyoq qo'ysa, unda da'vatga chiqib kel, ondan kechirib berdim. Bechara shundan kechirim so'rayim deb da'vatga ketadi. O'shunday bo'lishdan oldinda chiqib kelganimiz hurmatli turgan Alloh hasonatlar bardig'imizga mumkinchilik bersin. Bizda davra o'ta o'nikon qilsa bo'ladi, qilmay qo'ysa bo'lmaydi. Qilmay qo'ysangiz o'ta yaxshi bo'ladi. Davra degan bu so'z sizdan aqcha oladi. Chunki bu degan korrupsiya degan so'z. Jeng'iz bo'lmaydigan korrupsiya. O'tkirdim. Aqcha. Aqcha. Bu jo'q hech narsa. Jo'qmi? Çünkü qanti birovning namozini biri o'tkiradi. Qanti birovning namozini biri kechirib beradi. Onda qazo o'qishning keragi yo'q ekan. Ketayotganingizda mana pulga oqsoqlarga kelmay, o'tkirdim. Bo'ldi. Jirg'al bo'lmaydi, olmadi. Bu qaysi vaqtda kelib qolgan Alloh alam, biroq yo'q desa, buni o'tkirib qo'ysangiz o'ta oson bo'ladi. Chunki o'ta yaxshi bo'ladi. Oqsoqol ne dedingiz va? Bu yashimga chiqib qoldi. To'g'ri. O'tirib olib, Qur'onni o'qib otursam degan niyatim bor edi. Hali yosh domlalarga aytsam, qattiq suylayveradi ekan. To'g'ri. Yosh talabalarga tayinlab qo'ydi ekan, ular qattiq suylayveradi ekan. Shu turasdan Qoraboltaga bordim. Qoraboltaga borsam, da'vat tartibida saboq berayotgan bir oyda u tushunib keldi ekan. To'g'ri. O'shunga endi meni mana shu yetim shu o'qigan domlalarniki, so'rg'im o'zimniki deb shunday damlarni yo'q qo'ydim. To'lash bo'yicha yo'q ekanmi? Endi damlarga aytib ular. Sizga qattiq aytadi. Qattiq aytadi shu deganda yashab. Ura turgan yo'q ekanmi? Mana bu bardig'imizga saboqda. Tushundingizmi? Ana vaqt kelganda deysiz, mana davomdan keyin armon qilasiz. Qanchaga ketdingiz avval? 79. 79. Bundan oqsoqol bormi bizda? Yo'q. Ana kitob topgan. Mana men o'zim yozgan kitobim. Yig'alarni qabul qilgan duolar degan. Eng oqsoqol shundan duo chiqa turgan bormi? Yo'q, hech kim emas. Ava, mana men sizga hadya, men da sizni ura olmayman. Patqot qilamiz shuni. Bizden sizga hadya va. Maşallah. Hurmatli turgan, men jana ayollarga aytdim, sizlarga aytib qo'yay. Kitob menen, qalam menen din tarqabaydi. Qalam menen din tarqabaydi hurmatli. Agar tarqasa, bardig'imizning uyida Qur'on bor da turadi. Qur'on yo'q kimning uyi bor? Qur'on yo'q uyi bormi? Yo'q da turadi. Bardig'imiz Qur'on, biroq dinimiz yo'q da. O'shandan din bu qadam menen tarqaydi.
Mana şu kitapты жазыш үчүн 8 ай убактым кетти. Кыргызчага котоп таяр китеп өзүчө. Өзбекчеден алдым, арабчадан алдым. Өзбекче мукаддас айлар деген бар. Ошондан алдым кыргызча кылып, 8 ай убакыт кетти да. 8 ай отуруп бит жака чыкпай яздым. Мен убакыт жок, мен китеп жазам депчи. Китеп жагы бошобойт деп кой, мен деле кыйратып аткансыпчы. 8 ай отуруп жаздым, Кудайга шүгүр чыкты. Бирок азыр окуп аткан адам карасаң, жатып алып окуп атат. Эми кантип дин таркайтырмады турган. Ошондон дин кадам менен. Макул кадам менен. Кадамдын өзү менен эле шалпаңдап жүрүп берсең, атабыз айткан, башың иштей берсе путу колуң шору деген. Жүрүп бербең, инке ашык болду элечи. Алладан гана алат деп эле чачты менен коюп кете бербең. Курбанчылык менен. Өзүңүз жаныңыздан акча бересиз. Курбанчылык кылсам эле келбеди го анан. Жок, кылган курбанчылыгыңызга ихлас кыласыз. Ихлас кыласыз. Анан кийин болбосо болбойт. Аллах Таала жардам берсин. Илахи амин. Я Рабби, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин. Бүткүл мусулмандарды дин менетине кабыл кылган, бүткүл мусулмандарды калган адамдардын ислам динине киришине себепчи кылган, эч качан ислам дининен чыгып кетишине себепчи кылбагын. Я Аллахым, алсызбыз, күчсүз, муктажбыз, күнөөкөрбүз. Я Аллахым, өзүң кечиргин. Ya Allah'ım bütkün katarında ya Allah'ım uşul oturgan atavızın ya Allah'ım imanına güç kuvvet bergin. Ubay ibn Ka'b razıyallahu anhu kanday Kur'an jattatkan bolsang uşul atavızga da ошондой Kur'an okup Kur'an jattap ötüşün nasip kılgın ya Allah'ım. Jana yaşlarımızın imanlarına güç kuvvet bergin. Ortamızga ынтымак, махаббат, тынчтык, биримдик берген. Ya Allah'ım peygamberin sünnetini atkar ötüşlükке bardığımızga tawfik bergin ya Allah'ım. Jana жаңадан пайда болгон bidat işlerden alыс бол. Ya Allah ошол bidat işlerden saqtanышка bardığımızga mümkünçülük bergin. Alsız ve küçsüz biz özün geçirin. Rabbana atina fid dünya hasena ve fil ahireti ve qina azaben nar.